Бар болуңуз, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эсимде талкуу аянтчасынын теле версиясынын кезектеги чыгарылышы эфирде. Биздин бүгүнкү мейманыбыз тарых илимдеринин кандидаты Роза Абдыкулова. Бизге кош келипсиз. Биз сиздин илимий изилдөөңүздүн натыйжасын талкуулайлы деп бүгүн жолугуп жатабыз. Үркүн 16-жылдагы үркүн темасын көп эле талкуулагандай, көп эле мындай ал тууралуу маалымат алгандай болобуз да, бирок ошентсек дагы бул баягы Кыргызстандын ичиндеги, балким кошуна мамлекеттердеги булактардан. Ал эми мына сиз ошол 16-жылдагы окуялар, үркүн окуялары тууралуу маалыматтар Түркиянын архивтеринен, Түркия булактарынан алган маалыматтарды изилдепсиз, ошол боюнча эмгек жазган экенсиз. Ошо тууралуу сиз мына биз укпаган көпчүлүк мына кыргызстандыктар биле элек кандай маалыматтарды, кандай фактыларды таптыңыз? Эгерде мындай ыраты менен баштасаңыз. Рахмат. Бул 1916-жылкы улуттук боштондук кыймыл боюнча түркчө жазылган илимий эмгектер бар, илимий макалалар бар. Ошол эле убактан ушул көтөрүлүш убагында ушул жерге келген 5 Осмон түркүнүн көтөрүлүштөн кийин сапарын караткандан кийин ошол бешөөнүн бирөөсүнүн жазган күндөлүгү дейинби, саякатнамасы, ушул жакта башынан өткөргөндөрүн баарын жазган, кийин китеп болуп басылып чыккан. Мен бул илимий эмгектерге, түркчө жазылган 16-жыл боюнча илимий эмгектерге эмес, дагы көрө ушул бир саякатнамага токтолгум келип атат да. Бул 5 Осмон түркү 1914-жылы Орто Азияга көздөй бет алышат, соодагер кейпинде. Анан бул жака келүүнүн максаты алардын улуттук аң сезимди ойготуу максатында деп өздөрү ошол автор Адил Хикметбей деген киши, эмгектин аты Азияда 5 түрк деп аталат. Анан ошол улуттук аң сезимди ойготуу үчүн сапарга чыккандарынан баяндайт. Анан чогуу чыгышып, анан 5 башка жол менен кийин Түркияга барышат да. Анан баргандайын 1928-жылы ушул жердеги башынан өткөргөндөрүн баарын араб алфавитинде Жумурият деген гезитке, Түркиянын Жумурият деген гезитине, Түркия Республикасынын бөлүм-бөлүм кылып жарыялайт да. Анан жылдар өтүп латын алфавитине ошол 28-жыл өттү Түркия өзү. Латын алфавитине өткөндөн кийин бул китеп болуп басылып чыкты, бир канча жолу басылып чыкты. Мына ушул эмгекте 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш, кыргыздар, ошол жылдардагы кыргыздардын жашоо турмушу, социалдык экономикалык абалы, андан сырткары үрп адаты тууралуу аларды кызыккан нерселерди жазып калтырган да. Бул жерде мен айтайын деген 5 нерсеге токтолгум келип атат. Биринчиси, Кытайга чейин качып барган кыргыздарга жолуккан кезде ал жерден Шабдандын уулу Исамидин аларга бир сунуш киргизген болот. Ал сунушта баягы Кытайга чейин барып, ал жерде дагы оор абалда турган мезгилде ошол 5 Осмон түркүнө биз көчүп көнгөн калкпыз, Иран аркылуу Түркияга. Ал мезгилде Осмон мамлекети ал убакта. Осмон империясы. Осмон империясы. Анатолия деп коюшат. Географиялык аталышын Азия бөлүгүн Түркиянын. Ошол тарапка Иран аркылуу көчүп бара алабыз. Бул жерде да тура албайт экенбиз деп ушундай сунуш киргизет да. Аны автор Адил Хикметбей, 5 Осмон түркүнүн бирөөсү, аны бир проект деп айтат да. Ушундай проект сунду бизге дейт. Анан алар ойлонушат, чындап эле
бизде деген чыгыш тарабыбызда жашаган армян жана күрд калктарынын айыл кыштактарынын арасына кыргыз айыл кыштактарын жайгаштырсак экономикалык жактан да алдыга жылуу болот, экинчи жагынан дагы ошол кээ бир этникалык проблемаларды дагы баягы жок кылган болот элек деген ой келет да. Бирок Осман империясы ал убакта барыңыздарга белгилүү 20-жылдын башында Биринчи дүйнөлүк согушта эң чоң империялардын чөгүшүн билебиз. Осман мамлекети эң оор абалда. Батыш дүйнөсү ал убакта Осман мамлекетин оорукчан адам деп сыпаттаган кезде бул сунуш ишке ашкан эмес, сөз жок. Бул аябай көңүлдү бурган бир көрүнүш. Экинчиси Хусайын Карасаев, белгилүү тилчи. Хусайын Карасаевдин өзүнүн эскерүүсү бар, билебиз. Ал киши деген дайыма күндөлүк туткан киши болгон. Анан ошол кишинин эскерүүсүндө айтылат да, ошол 5 кишиге 5 Осман түркүнө жолугуп, анан ал жерде арасында Самый бей деген киши. Ошондон көтөрүлүшкө чыккан кыргыздар аябай таасирленген деген. Натыйжада ошол жылы төрөлгөн кыргыздардан төрөлгөн көп эркек балдардын аты Самый бек коюлду деп калат да. Ошо Кытайга качып барган кыргыздардын. Кытайга качып барган кыргыздардын. Анан көңүлдү бурат, бүгүнкү күндө арабча адам аттары кыргыздарда көп эле кездешет го. Сулайман, жолсум жана эгиздерге коюлган аттардан. Бирок Самый бек деген бир аз чанд эле жолугат. Бул дагы өзүнчө изилдей турган бир маселе да. Ошол 16-жылы төрөлгөн Самый бек атын алган кыргыздардан бүгүнкү күндө Самый беков, Самый бековалар бар болсо, ошолор чоң аталары тууралуу азыр көптүр маалымат билет болуш керек деп ойлойм да. Ошол жерден элге да ушуну кайрылгым келип атат да. Үчүнчү айтайын деген нерсем, бул эмгекте көлдөгү кыргыздардан ошол Жаныбек аттуу бир кыргыздын боз үйүндө конок болуп калышат булар. Анан күтүүсүздөн баргандыгы үчүн боз үйдүн ичинде дейт, үй бүлө мүчөлөлөрү дейт, чап элекейдей болуп эле дейт, эки жака каттап калышты дейт да, ызычы болуп дейт. Биз аябай ынтайсыздандык дейт. Анан көрсө, ошол үй бүлөдө жаңы бир бала дүйнөгө келгендигин айтат да. Анда дагы кызык окуя да. Эми силер баягы күтүлбөгөн жерден келген коноксуңар, биз уулдуу болдук. Ушул балабыздын атын силер коюп бергиле деп айтылды депчи. Муну автор жазганда ушундай белгилейт. Анан биз анын атын Тургут койдук дейт да. Аябай кызыктуу бир окуя. Жана айткандай эле арабча аттар бизде жакшы эле аябай эле көп адам аттары, бирок Тургут деген ат оңойлук менен кездешпейт да. Ушу көлдүктөрдөн дагы ошол Тургутов, Тургутовалар бар болсо, ошолордун чоң атасынын аты 16-жылы ошол Осман түрктөрүнүн койгон аты да, бул атчы. Ошолордун урматына коюлган аты ысым экен да демек. Баягы алардан силер коюп берсеңер ушул биздин баланын атын дегенде, анан булар ойлонуп отурушуп анан Тургут койгула анда деген экен да. Ушул эмеге аябай кызыгып жүрөм мен. Ушул Тургутов, Тургутовалар бар болуш керек. Алар азыр көптүр чоң атасы жөнүндө дагы, анан ушул 5 Осман түркү жөнүндө дагы бир аз да болсо маалыматтар алган болуш керек деп ойлоп калам да. Муундарычы, ошондо уландысы катары. Ошол 5 Осман түркү өздөрү ким болгон? Алар илимпоз саякатчы болгонбу, изилдөөчү же чалгынчы болгонбу, аскер кызматкерлер? Анткени биз билебиз, ошол 19-кылымдын экинчи жарымында бизге келген Семенов Тяньшанский, Пржевальскийлер бардыгы аскер адамдары же бир мамлекеттин тапшырмасы менен келген чалгынчылар болгонун көп билебиз, айтылып жүрөт да, кийин айтылып. Ошондо Чокан Валиханов деле офицер чининде болгон. Ал эми ошол 5 Осман түркү дагы балким ошол чалгынчы болгондур. Булардын өзү булар тууралуу башка бир булакта маалымат кездешпейт. Биздин чектелген өздөрү жазган гана булак. Өздөрү жазган гана булак менен. Алар тууралуу башка жок. Ошол жазган булагында автордун жазганда ушундай деп жазылат да. Биз Орто Азиядагы элдердин баарын бир желектин астына бириктирип, улуттук аң сезимин ойготуу максатында жолго чыктык эле. Ушунчалык оңой бир жол менен бул ишке ашат деп ойлогон болчук биз. Бирок мунун эң оор абал экен, эң оор иш экендигин жана күтүүсүздөн бир көтөрүлүшкө туш келгендигин ушуну ачык эле ушундай жазышат. Ушундай формада беришет. 14-жылдары келсе бул жакка да көтөрүлүш
тууралуу анда сөз боло элек болчу да. 14-жылы жолго чыгышканда анан бир эле бул жети суу көтөрүлүшү деп эмгекте баяндалгандан сырткары Памир кыргыздары тууралуу да маалыматтар кезишет да. Ал жерде да этнографиялык аябай кызыктуу бир маалымат бар. Мындай деп берилет да. Таң калыштуу нерсе. Памирдеги кыргыздарда дейт аябай жакыр жашаган үй бүлөлөрдө дейт алыстан эле боз үйлөр кандай экени көрүнүп турат дейт да. Алардын үйүнө кирсең дейт жалаң кымыз, сүт, каймак, айран, эт бар дейт да. Ал эми бардар, мындай социалдык катмар, жогорку катмарда болгон үй бүлөлөргө кирсең дейт, аларда дейт бир аз да болсо дейт күрөч, бир аз да болсо чай бар деп айтат да. Башка азыктар бул бүгүнкү күндөгү эме менен экономикалык абал менен тескери бир көрүнүш да. Демек алар ал убагында баягы Кашкардан чай пай, күрүч пүрүчүн алып тургандар бардар үй бүлө катары эсептелген экен. Соодагерлерден бир азык алып турчу экен да. Ооба. Негизи ошол Памир кыргыздары болобу, эми өзгөчө мына Кытайга качып барган кыргыздар жөнүндө болобу, алар негизи эле биздин жалпы улутту, бизди кыргыз элин мүнөздөгөн бир учурлар бар бекен. Кандай, мисалы биздин баягы коомдук мамиле, уруучулук, ошол эле баягы лидерлер, ошол кезде манаптар, болуштар элди баштап барганда ошол жактарга, Кытайга качканда. Ошо неге эле биздин кыргыздарды кандайча мүнөздөп бир кызыктууго негизи баягы сырттан башка адамдар байкоо салып мүнөздөгөн. Ошондой мүнөздөмөлөрдү кездештире алдыңыздарбы ошо эмгектерде? Ал жерде автордун айтканы боюнча эки нерсе көңүлүмдү бурду деп айтат да. Биринчиси баягы Кытайга чейин көчсө дагы мал мүлкү менен кошо өзүнүн колунда комузу менен кошо көчкөндүгүн. Ал жерде кулжадан жолуккан учурда ошол комузду укканын, манасты айтканын ошол жерден ооз эки чыгармачылыктан ошол жаңылык катары кабыл алат да. Аны баягы буга чейин укпагандыгы үчүн. Анан экинчиси кеңеш деп аябай көп берет. Баягы кыргыздарда бир маселе болсо эле топтолуша калып, кеңеш болуп, анан ачык түрдө аябай эки жаат болуп, бирөөсү экинчисинин оюн кабыл албай, экинчиси өзүнүн оюн бербей, ушундай бир кеңеш менен аябай бир канча күнгө чейин ошол маселени талкуулашып, анан кийин чечим чыгаргандыгы көңүлүмдү бурду деп айтат да. Ушундай көрүнүштөр бар. Ал бул көрүнүштү алар оң мүнөздөппү, терс мүнөздөмө менен мындай айтышып атабы? Көбүрөөк оң мүнөздө айтылат. Терс мүнөз жагы да бар, бирок көбүнчө оң мүнөз маанисинде айтат да. Кандайдыр бир демократиянын белгиси катары бар. Ооба. Баягы сөзсүз отура калышып туруп, кеңешип, анан ар ким өзүнүн оюн эркин айтып, анан ошол жерден талкуулашып, шашпай талкуулап, анан аягында кеңештеп туруп, анан ошонун чечимин чыгарышат экен деп ушундай берет да. Кыргыздар жөнүндө мындай терс мүнөздөмөлөрдү кездештире алдыңызбы ошолордун, ошол түрктөрдүн эмгектеринде? Терс мүнөздөмө деп кайсыл жагынан алса болот? Терс мүнөздөмө десек болобу? Аларды таң калтырган бир көрүнүштөр бар да. Мисалы конок болуп келген учурда баягы кыргыздарда көптөгөн үрп адат, каада салттар аларга аябай чоочун көрүнгөндүгүн берет да. Мисалы кой соерду алардан бата тилеп койгула деп эметкенин. Анан булар болсо бизден бата тилеп атат деп анан отуруп алып булар узун Куранды окуп киргенин. Анан алар сүрөнү окуп киргенде анан булар кыргыздар аябай таң калып эле, тиктеп эле булар эмне мынча көп эметет. Бизде баягы бир эле менен эле бата тилөөдө эметет эмеспи? Анан булар бизди Куран окугула деп атыптыр, сүрө деп анан отуруп алып анан кырааты менен окуган бирөөсү көпкө чейин окуптур да, ушундай көрүнүштөр бар. Анан койдун башын бышырып келип буларга астыңкы жаагы жок формада бергенин таң калтырган. Аябай таң калтырган. Анан койлору тим эле биздин музоо турпоктой чоң болот экен деп памирлик кыргыздардачы. Анан дагы кызыктуу жерлер бар. Мисалы, аябай үшүгөндө койлордун арасына кирип жатышкандарын, анан Памирде. Анан таң аткыча бүргө бит эме талап аябай уктай албай чыккандыгы. Оор шартта жашаган учурлар өзүнө. Ач калган күндөрү бар ошол убактарда булардын.
ошол 5 Осмон түркү 14-жылы биз жака сапар тартып, анан качан ошол биздин аймактан качан чыгып кетишкен экен? Канча жыл жүргөн экен ошол Кашкар, Кыргызстанда? 4-5 жылдай. 5 жылга жакын жүрүшкөн. Анткени деген Кашкарда жүрүшкөн, Памирде жүрүшкөн. 5 чогуу 14-жылы сапарга чогуу чыкканы менен кайра кайтып баратканда 5 башка жол менен кетишкен да. Бирөөсү эме аркылуу, Гамбург аркылуу кеткен. Германия аркылуу ушундай даражадагы жол менен ошол саясий ситуацияны байкасак болот да. 5 башка жол менен барышкан. А бирок бир нерсе бар да, ошол 5 тең бүгүнкү күндө аларды табуу дагы Түркияда бир аз маселе. Алар тууралуу маалымат алуу, анткени деген Түркия Республикасы андан кийин көп өтпөй эле түптөлгөндөн кийин фамилия законун кабыл алышканда, ал убакталарда бей деп эле бере берген да, Адил Хикмет бей, Селим Сами бей деп элечи. Анан фамилия закону кабыл алынгандан кийин буларда фамилиялар алынып калгандан кийин алар боюнча маалыматтар көп. Алардын ошол 5 Осмон түркүнүн кийинки тагдыры тууралуу маалымат таба алган жоксузбу? Маалымат таба алган жокмун. Табыш үчүн дагы ошол Түркияга барып бир канча убакытка туруш керек болуп калды да. Алар боюнча маалымат балким башкалары жөнүндө болбосо дагы ошол Адил Хикмет бей боюнча, Селим Сами бей боюнча маалыматтар бир аз тапса болот болуш керек Осмон мамлекетинин акыркы убагындагы. Жана биз алаксып кеттик да, ошол Кашкарга, Кытай жака качып барган кыргыздарды Түркияга көчүрүп, ошол жака алып кетүү, ошол жерге жайгаштыруу жөнүндө ойлор болгон экен депчи. Негизи кыргыздар дагы ал ошол сунушту колдоптурбу? Анан эмнеге ал ишке ашпай калган ошол? Бул кулжадан жолугуп калышкан. Түркистандын чыгышы дейличи, Кытайга карап калган ошол убактагы. Ошол кулжа аймагынан жолугуп калганда бул сунуш өзү кыргыздардан келген. Исамидинден келген, Шабдан Баатырдын уулунан, автордун жазганы боюнча. Анан аябай сонун болмок деп муну Осмон империясынын султанына кабар беришибиз керек бул маселени деп аябай өздөрү каалашкан. Көч менен жүргөн көчмөнчүлүккө аябай жакшы өздөштүргөн кыргыз эли үчүн Иран аркылуу Анатолияга дейинчи аймакка, азыркы Түркиянын Азия бөлүгүнө, ал жака көчүү кыргыздар үчүн маселе эмес деген сунушту Исамидин киргизген. Бул 5 Осмон түркү бул аябай жакшы идея деп кабыл алышкан. Осмон империясынын султанына муну кабарлоону, пландоону, ушундай кабарлоону негизги катары ойлошкон. Бирок көз алдыбызга элестетсек, ал убакта Осмон мамлекети кулап бара жаткан бир империя болгон да. Жана мен айткандай, ошол Европа дүйнөсү атүгүл Осмон мамлекетин оорукчан адам сымал сыпаттаган мезгил болгон да. Анткени элестетсеңиз, болжол менен 700 жылдай жашаган 3 материкке чейин өзүнүн аймагын кеңейткен локализациясын Осмон империясы 20-кылымдын башында баягы кичирейип отуруп Африканын түндүгүндөгү мамлекеттердин баарыга карап турганда, Европада Венага чейин барган. Ошол аймактардын баарынан кол жууп, анан кийин азыркы кичинекей чакан аймак болуп калган көбүрөөк аймагы Азия бөлүгүндө болгон Анатолия, анан кийин Стамбул болгон Европанын кичкей бир бөлүгүндө калган ошол чакан эле жер менен топурак менен чектелип калган мезгил болгон да. Өтө оор абал болгон. Ички фактор катары азчылыктардын тынымсыз жүргүзгөн көтөрүлүштөрү бар. Мамлекет чөгүп бараткан ошол убакта саясий экономикалык жактан дагы. Тышкы фактор бул Биринчи дүйнөлүк согуш. Ошолор өздөрүнүн эмгектеринде мындай маалымат жок бекен? Мисалы башка империялардын, ошол эле Британ империясынын, ошол эле мисалы Кайзердик Германия империясынын да тыңчылары ошол учурда, көтөрүлүш учурунда 16-жылда бул жакта дагы өз мындай маалымат чогултуп бери дегенде, кандайдыр бир саясий, геосаясий максаттарын көздөп жүргөн тыңчылар, ошол аскер адамдар, Британ, Герман адамдары да, ошол жактын өкүлдөрү да жүргөндө, аларда андай маалымат айтылбайбы? Жок, булардын миссиябыз деп ошол улуттук аң сезимди ойготуу максатында келдик деп айтылат, бирок бул киши көбүнчө баягы күндөлүк сыяктуу башынан өткөргөндөрүн, аябай кызыктуу өткөргөн окуяларды,
адамдардын жашоо образы, калктардын жашоо образы, экономикасы, саясий абалы, көтөрүлүш тууралуу ойлой болгон. Ал сырткы мамлекеттердин, башкалардын тынччылыгы же болбосо аларга байланышкан бир саясий бир маалымат жок. Ошол эле дал ошол жанагы 16-жылда көтөрүлүшкө туш келип калган экен да, орто ошолордун баягы келикенип биякта жүргөнү. Падыша бийлиги тарабынан алардын жүзү алар ашкереленип, алар кармалып, бир куугунтукка кабылбаптырбы, качып кандай болгон экен? Кабылган. Булар Ташкентте жүргөндө аябай ызы чуу болуп дейт, ошо кыйкырып маалымат берип жүрүштү дейт да, Куропаткиндин жарыясы чыкты деп. Генерал-губернатор. Генерал-губернатор Куропаткиндин жарыясы чыкты. Аны автор өзбек эмесинде жазат да, бул жердечи. Чагатайча дагы көрүп. Эгерде кимде-ким бул 5 түрктүн бирөөсүн кармап правленияга деп жазылат, ошентип алып келип бергенге ар бир адамдын башы үчүн 5000 рубль беле, азыр айтсам калп айткандай болуп калам, сыйлык берилет деген жарыя чыккан депчи. Бул да менин көңүлүмдү буруп жүрөт. Ошол убактагы гезиттерде бул жарыя бар болуш керек да. Мен бул жерден таппадым, Кыргызстандан. Аны баягы Россиядан ошол архивтерден эле издеп таппасак. Же Ташкентте. Же Ташкентте жок экен. Ташкентте жок. Анан ошол правленияга алып келген деп мындай өзбекче ошол жана болжол менен 500 беттей болуп калат. Азияда 5 түрк эмгеге. Ошол жерде жазылат, ошол Куропаткиндин декабрь айында чыгарган эмеси, жарыясы, генерал Куропаткиндин жарыясы деп туруп, эгер кимде-ким 5 түрктүн кимисин болсо да кармап правленияга алып келип берген адамды ар бир кишинин башына 5000 рубль болуш керек эле. Берилет деген жарыяны ошону угуп калдык депчи. Азыркы аймактарга бөлүнүүбүздү алсак да, ошо Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстандын аймагында ишмерлик жүргүзгөн. Алардын мындай коркунучка кабылып, кармалган ошондой демек если падыша бийлиги ошондой жарыя берип жатса, учурлар болуптурбу? Мына кармалып калып же качып жашыгынганда жергиликтүү калк тараптан кандай бир жардам берилиптирби, көмөк болгонбу? Аябай көп жардам болгон. Алар деген кармалуудан дагы көп качып жүргөн убакта жергиликтүү калктан аябай буларга жардам болгондугун, тамак аш берилип, качып бир жерден экинчи жерге жашырышып, ушундай көрүнүштөр аябай көп болгон да. Анан бир эмеси бар, Пишпекте деп айтылат да, ошо Пишпекте бир түрмөгө камалып калдык дейт. Анан ошол түрмөгө камалганда бир кыргыз жигиттер менен кошо камалдык дейт да, көрсө алар дейт, жана айтпадыңызбы жаман жактары жок бекен деп. Анан ал кыргыздар дейт, жылкы чаап, жылкы уурдап камалган кыргыздар экен дейт да. Барымдачылар экен да бар. Анан ошолор менен кошо болуп калдык. Алар эптеп бир жолун таап, бул жерден качып чыгуунун амалын эметишти деп ошентип айтылат да. Ошондо Пишпектеги түрмө дегенде мен ошондо ойлоп койдум да. Пишпектеги түрмө жанагы репрессия убагында деле түрмөдө бир канча убакытка калып калган жер катары ошол Мамакеев, жок калп айтам, кардиология эмеси бар го, поликлиникасы. Ошол жер Тоголок молдо көчөсүнүн. Ошол жердин орду Пишпектеги түрмөнүн орду деп билем да, мен ошо архив даректеринен канчалык даражада туура билбейм. Ошол жерге камалган болуш керек булар. Жана сиз айткан бир эме жагы жокпу дегенде, ошол жылкы чаап, жылкы уурдап камалган кыргыздар менен чогуу камакта, абакта калдык деп айтылат да. Мына сиз ошол 5 осмон түркүнүн ошол саякатын тууралуу маалыматты чогултуп, изилдепсиз да. Түркиянын өзүндө ошол кызыгуу жаратыптырбы убагында, азырбы, буга чейинби, бир кандайдыр бир ошолордун эмгеги текке кетпей, алардын иши мындай башка ошо жергиликтүү түркиялык окумуштуулар изилдеген бекен, бир колдонуп пайдаланган бекен ошолордун эмгегин? Бул өзү баягы башында жана мен айтканым боюнча 1928-жылы араб алфавитинен Түркия Республикасы латын алфавитине өткөн да. Анан кийин ошол өтө элек мезгилде жаңы чыккан гезит Жумурият деген гезитке, Республика деген гезитке автор бөлүк-бөлүк кылып жарыялагандыгы үчүн Түркиядагы, Орто Азиядагы улуттук боштондук кыймыл,
көтөрүлүштөр тууралуу изилдеген түрк илимпоздору буларды пайдаланышкан. Буларга биз мисал катары Зеки Велиди Туган деген тарыхчы болгон. Бул өзү бул жактан кеткен, Башкириядан. Анан кийин ошол Башкириядан беле. Анан кийин бул ушул жактан кеткен түрк илимпозу өзүнүн эмгегинде бул тууралуу маалымат берет да. Бирок ал кийин латын алфавитинде, араб алфавитинен латын алфавитине өткөрүлүп китеп болуп басылып чыкканын эмес, ошол араб алфавитиндеги эмесин колдонгон да. Гезитке жарыяланган бөлүктөрүн кадимкидей колдонгон. Бул Зеки Велиди Тугандан эле эмес, бул Баймырза Хайыт деген түрк илимпозу бар, түркиялык илимпоз. Ушул Баймырза Хайыттагы эң көп эмгектери бар, илимий макалалары бар, китептери бар. Ушул Орто Азиядагы көтөрүлүштөр боюнча, улуттук боштондук кыймылдар боюнча, Кытай менен Россиянын ортосунда калган Орто Азия деген эмгеги бар. Басмачылык боюнча бар. Бул киши өзү Баймырза Хайытта бул Орто Азиядан кеткен киши, Наманган аймагынан болгон өзү. Бирок түркиялык илимпоз катары таанылат. Анткени Түркияга ушул жака барып жайгашып калган. Ахат Андижан деген бар. Кийинки изилдөөчүлөрдөн Саадеттин Көмөч деген бар. Буларды колдонуп жүрүшөт. Анан сырткары жалпы эл бул эмгекти аябай көп колдонуп, окуп, кабардар болгон үчүн бул бир канча жолу басылып чыкты да. Китепчи, саякатнама. Анан эң кызыгы алардын саякаты ошол 16-жылда үркүнгө туура келип калып атпайбы? Алар балким ошо эмгегинен жазгандарынын көпчүлүк бөлүгү ошого арналгандар. Биз өзүбүз Кыргызстанда туруп бул маселени жакында эле салыштырмалуу түрдө жакында эле изилдей баштадык. Айтышат, бул дагы көп архивдик материалдар ачыла элек, табыла элек, мындай толук чагылдырылып, толук изилдене элек депчи. Ошол түркиялык ошол саякатчылардын эмгектеринде кандай мына биз жакта бизде кездеше элек бир фактылар, маалыматтарды таба алдыңыз. Ошол 16-жылдагы үркүн боюнча, ошол падышалык Россиянын администрациясы бул жактагы аскерлери кандай аракеттер жасашкан, кыргыздар кандай кылып сактанышкан, качкан, ошол окуялар, ошол куугунтуктоо, кыргын салган болсо ошолор тууралуу бир сүрөттөп, фактыларга күбө болгондур балким алар. Көтөрүлүштүн башталышы, кыргыздардын качышы, анан падыша бийлигинин аракеттери тууралуу. Бул жерде изилдөөчүлөрдүн көбү бул Орто Азия аймагынан эметкендиги үчүн көбүнчө орусча булактарды аябай көп колдонушкан да. Өздөрү күбө болбоптурбу ошо 5 Осмон түркү? 5 Осмон түрктөрү кайсы бул көтөрүлүшкө тиешелүү күбө болушкан. Ошолорду сурап атам да, ошолор кандай фактыларды, маалыматтарды таптыңыз? Алардын фактылардын ичинде деген көбүнчө баягы адам өзүнүн субъективдүү кабыл алуусуна жараша жазгандыгы үчүн, мисалы кыргыздар деген абдан ыкчам формада, ат үстүндө аябай тез көтөрүлүшкө аябай эметкендиги тууралуу, көчмөнчүлүгү тууралуу ушундай формада бир статистикалык көтөрүлүшкө тиешелүү чоң бир маалымат, чоң бир өзгөрүү бере турган нерсе айта албайм ал боюнча. Анткени көбүнчө эле көтөрүлүштүн жүрүшүндө ушундай формада кетти, көптөгөн курал жарактар эметилген камптарды ошолорду бастырып алып, анан ээлеп, мүмкүн болушунча кыска убакытта эметкенге аракет кылынды, бирок баары бир алсыз экендигибизди сездик дегендей баягы эл жазалоочу отрядтын салыштырганда алсыз экендигибиз деп. Ошону кыргыздардын кеңешинде да аябай сонун берет депчи. Мисалы Россия империясынын жазалоочу отрядын бир уйга салыштыра турган болсок, биз ал уйдун маңдайындагы кашкасы сымал элебиз деген ушундай бир эмелерди берет депчи. Күчү, мүмкүнчүлүктөрүн салыштырган экен да. Ушундай салыштыруу жактары бар да. Ошол бияктан кыргыздар ошол Жети суу аймагынан качканда, алар ошо кыргыздардын жалпы ошолорго кошулуп качканбы же кийин аркасынан барган бекен ошол 5 Осмон түркү? Негизи ошол окуяларга кандайча катышып күбө калган? Алар кандайча Кашкарга барып калган мисалы? Кашкарга барып калган себеби жана бир жерден экинчи жерге тынымсыз жылып отуруунун натыйжасында Кулжага барганда жолуктук деп айтат да ошол жактан. Бирок көлдөн бул жактан дагы кыргыздар менен көтөрүлүштө чогуу болгондугун дагы айтат да. Ата качуу формасында Кытайга кыргыздар менен кошо качып бардык деген маалымат жок. Эң башкы азап жолдогу
тарткан азабы тууралуу мүмкүн мындай документтер, маалыматтар айтылганбы деп атам да. Жок, жол боюнча жанагы муздар ташуусунан ашып анан эме жок, ал жок. Кыргызстандан тышкары бизге азыркы кошуна болуп калган мамлекеттер тууралуу дагы маалыматтар барбы? Мисалы Казакстанда кандайча болгон бул окуялар? Биз билгенден ошо 7 областын гана камтыган Үркүн, Ооба. Жети суу деп жазган, бирок казактар жөнүндө эмес. Бул эмгектин ичинде, эгер калп айтпасам, бир 70% кыргыздар жөнүндө. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, анын ичинде көптөгөн маалыматтарды архив документтери менен, анан кийин Түркиядагы жазылган маалыматтар, булактар менен, анан жана мен айткандай Тургутов, Самыйбек деп атпаймынбы? Ошолор тууралуу дагы элдин оозунда бар маалыматтар бар болсо, ошолор менен баары менен толуктап илим айлампасына кошсок деген үмүтүм бар да. Кыргыз тарыхынын илим айлампасына анткени деген 16-жыл боюнча аябай көп булактар бар. Архив документтеринен баштап, рапорттордон баштап, элдин оозунан алынып жазылгандардан баштап бүт бар да. Анан ошолор сыяктуу эле муну дагы бир 16-жыл боюнча бир булак катары Кыргыз тарыхынын илим айлампасына алынса жакшы болот эле деп айтат элем да. Анткени деген 16-жылдагы көтөрүлүшкө катышкандардын өздөрүнүн айтымы боюнча оозунан алып жазылган дагы чыкпады беле, жана Мистегүл Махмутбекова эжелер, жана Памир Казыбаев беле. Ошолор 1916-жылда көтөрүлүш деген китеп. Ошондо Пржевальскийден болуш керек эле, бир Музаффер деген кишинин ошол көлдөн эмеге Бештүрккө жолуктук деп жана өзүнүн эмесинде айтып бергенде, көтөрүлүш жөнүндө айтып бергенде, ошол жерде баяндайт да. Бул автордун жазган кээ бир эмелерин, маалыматтарын бул жактагы кээ бир эмгектер менен тастыктаса болот да. Ошол көтөрүлүшкө катышкан бир 2 адамдын ушул боюнча маалымат бергенин, анан Хусайын Карасаевдин ошол Кулжага барган кезде ошол жерде кыргыздар ошол Самыйбек дегендин көтөрүлүштө кошо катышып таасир берген деген кыргыздарга ошол боюнча. Анан Белек Солтоноевдин макаласында дагы баяндалат ошол Бештүрк жөнүндө. Жергиликтүү кыргыз булактарында дагы алар тууралуу маалымат бар. Ооба. Ошон үчүн бул ишти мен бүттү деп ойлобойм да. Анткени деген ушул башынан өткөргөн нерселердин баарын жазылышы менен 16-жылга тиешелүү болгон маалыматтарды буларда жазылгандардын канчалык деңгээлде чындыкка туура келет, дал келет, ушул тууралуу бул жактагы маалыматтар менен салыштырып, кошуп дагы көп нерсе чыгарса болот да. Андан сырткары этнографтар үчүн же болбосо 20-кылымдын башында кыргыздардын жашоо турмушу жөнүндө булардын жазган маалыматтарын дагы биз пайдалансак болот да, булак катары. Алар жалпы жонунан 14-жылдан бир 19-20 жылдарга чейин 5 жылда жүргөн экен да. Демек алар баягы падышалык бийлик кулап, большевиктердин бийлиги орной баштаган баштапкы бир 1-2 жылындагы балким камтып калгандыр. Алар жаңы орноп жаткан совет большевиктер бийлиги тууралуу бир пикир калтырган бекен, бир күнөздөмө, сүрөттөө? Көбүнчө 1918-жылга айтышкан булар. 18 жылдын аяк айларына чукулдап калганда ошо бешөөнүн кетиш жолдору ушундай. Большевиктердин бийликке келиши, ошо тууралуу маалымат эч кандай, эмне өзгөрдү? Мисалы кыргыздар качан кайта баштаган Кытайдан 19-18-жылдары ошо тууралуу маалыматтар камтылбаптыр. Жок, анткени бешөө беш башка жака чачырап кеткен. Жана мен айткандай, бирөө Гамбург аркылуу кетип атат, бирөөсү болсо дагы башка жол менен кетип атат, Кавказ андан ары деп ушундай жолдор менен кетип атат да, тарап кетишкен да. Демек баягы кыргыздардын кайта баштаган учуру, совет бийлиги кантип орноп атканы тууралуу маалымат жок. Жок, маалымат жок. Бул буюрса ушул эмгекти мен зарылчылык катары кабылдайм, ошо кыргызчага которулуп, жалпы эл жумурай журт маалымат алып калса сонун болот эле. Балким кече жакында эле болгон окуя да 16-жыл. Балким өздөрү күбө болгондор эми азыр жок. Ошо күбө болбосо дагы чоң аталарынан угуп калган кээ бир азыр көптүр маалыматтар менен толукталат болуш керек деген оюм бар. Балким өздөрүнүн бир жеке ачыла элек архивтери калгандар. Сөз жок. Өздүк архивтер болушу мүмкүн. Анткени баягы бир жумурият деген кестикке чыкканы бул баягы иргелип тандалып гана айрым бир кичине бөлүгү гана жарыяланышы мүмкүн. Жарыяланбай жаткан, ошол бул жакта жазылган, саргайган кагаздар чыгышы да мүмкүн да. Сөз жок, чыгышы мүмкүн. Ошондо Түркиядан да көп маалыматтарды да толуктай турган чыгат болуш керек деген үмүттөмүн да, ошол эле убакта биздин Кыргызстанда дагы.
Ал ошол 5 Осмон түркү дагы бир жолу кайталайын. Өздөрү кайсы чөйрөдөн, кайсы бир мекемеден аскер адамдар болгонбу, ал тууралуу эчтеке айтылбайт, демек. Өздөрү тууралуу эчтеке деген дебейт. Өздөрү тууралуу айтканда авторду мынтип айтат да, 4-5 тилди билген адам да. Эме, Адил Хикметбейчи. Анан келгендер сөз жок аскер адамдарда. Чалганчылар. Аны айтпаса дагы бирок бир топ белгисинен ошондой белгилерден байкаса болот, Ооба. Бешөө тең ошондой көп тил билген адам болгон. Көп тил билген адамдар, анан кийин баягы айткан сөзүндө мен ошол эле аябай эмемде калыптыр. Биз оңой олтоң жол менен эле ушул бир желектин астына бириктирип, улуттук аң сезимди ойготуу максатын көздөп чыктык эле депчи. Ошол Осмон империясы учурдагы архивтерге сиздин колуңуз жеттиби? Мүмкүн ошол жакта бардыр. Алар тууралуу ошол Жет элек. Сиз атаган, сизге белгилүү болгон ысым аты менен ошол жакта катталып, ошол жакта Түркиянын өзүндө алда жабык маалыматпы ал архивтер? Жок, архивтер ачык аларда. Архив боюнча аябай бай. Сиз фамилиясы өзгөрүп кеткендиктен таппай калышы мүмкүн деп атпайсызбы? Мүмкүн Осмон империясы учурундагы архивтер ошол болушу мүмкүн. Мен деген булга чейин Осмон мамлекетинин өкмөттүк архивинде көбүнчө мен изилдөөмдө Кокон менен Осмон империясынын байланышы боюнча архив документтерди изилдеген үчүн бул темага дагы архивтен карай элекмин. Осмон мамлекетинин өкмөттүк архивиненчи. Анан баарыңыздарга белгилүү болгондой эле баягы Осмон империясы менен эменин Россия империясынын ортосунда аябай көп согуш болгон, билесиз да. Баягы деңиздерге ээлик кылуу маселеси, Кара деңиз маселеси, Босфор маселеси, 1877-78 жылга эң чоң орус-түрк согушу. Анан ушундан улам дагы баягы эки империянын ортосундагы стратегиялык абалдар дагы көп эме таасир берген болуш керек деп ойлойм да. Акыры ошол жылдары Осмон империясы дагы урап жок болду, Орус империясы дагы жок болду. Андан тышкары Австро-Венгрия жок болду, империялар жок болду 3-4 жылдын ичинде. Империялар чөктү, ордуна мурасчысы жаңы түзүлүштөгү, мисалы республикалык түзүлүштөгү Түркия республикасы түптөлдү. Бул жакта советтик республикалардын биримдиги пайда болду. Биримдиги пайда болду дагы, анан кийин баягы империялар чөккөндөн кийин алардын мурасчысы болгон мамлекеттердин ортосунда көптөгөн кызматташтыктар, орток нерселер, нейтралитетти кармоо же болбосо ар кандай максаттарда келишимдер башталган да. Доор башкача боло баштады да. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин. Сизге чоң рахмат, Роза. Изилдөөңүз бир аяктай элек, бир ортолоп, бери дегенде ортолой эле калыптыр эми. Дагы көп маалымат, көп дагы жаңылыктарды айтып бересиз деп ишенем сизге. Ишиңизге ийгилик, жаңы маалымат, жаңы бир ушундай эмгектериңиз болсо, сөзсүз ушул студиядан жолугабыз деп ишенем. Рахмат. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы аяктады. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah